ينبغي أن يحرص الواحد على نفع الآخرين. Ар бир адам колунан келишинче башкаларга пайдалуу болууга аракет кылышы إذا لم керек. يستطع نفعهم بالمال نفعهم. Эгер ал мал мүлкү менен пайда алып келе албаса, анда өзүнүн жакшы кулк мүнөзү, жумшактыгы менен аракет кылсын. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты: "Кыпындай болсо да сооптуу ишке кайдыгер караба. Жада калса бир тууганыңдын жүзүнө жылмайып карап койго болсо дагы." Өз ара сүйүүгө умтулгула. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты: "Силер бейишке келе албайсыңар, ыйман келтирмейинче, жана ыймандуу боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө." Мен силерге өз ара махабатты күчөтүүчү амалды көрсөтөйүнбү деп сурады. Сахабалар: "Албетте Аллахтын элчиси" деп жооп беришти. Ал бири-бириңерге салам айтууну жайылткыла деди. Таанысаң да, тааныбасаң да салам айт. Бул кыяматтын белгилеринен. Адамдар өздөрү тааныгандар менен гана чектелип, ошолорго гана салам айтып калышат. Эгер бир мусулман экинчинин жанынан өтсө, ассаламу алейкум деп айтпайт. Ал оюна да келбейт. Абдуллах ибн Умар Аллахындан разы болсун, үйүнөн чыгып базарга барып, баары менен саламдашып кайтып келчү. Ошондо андан адамдар сурашты: "Сен базарга барып эч нерсе албай эле келгениңди көрөбүз." Ал: "Мен адамдарга салам айтуу үчүн барам" деди. Башкача айтканда, ал саламды тирилтүү үчүн барчу. Кыямат жакындаганда салам айтуу сейрек көрүнүш болуп калат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам салам айтуу мусулмандын арасында махаббат жаратарын кабарлап кетти. Эгер мусулмандар бири-бирин сүйүшсө, ошондо алар бири-бирине жакшылыкта жардамдашат. Ошон үчүн мусулман мындай маселелерге маани берүүсү абзел.